Саламатсыздарбы. Оодо Девушунду программасы. Тажикстанның Согди облысының милиция башчысы генерал Абдулла Набжовонов 12 февралда баткен эч качан кыргыз жери болгон эмес деп билдирди жана аны менен байланыштуу тажик элчиси кыргыз тышкы иштер министрлигине чакырылды. Бүгін болса Бишкекте чегара маселеси боюнча тегерек стол өткөрүлүп, анда Баткендин мурдагы губернатору Султан Айжигитов бир топ нерселерди айтты. Азыркы келген президентибизге аябай эле чоң оор жүк болуп турат, бул жыйылып келип. Бирок ошону кандайдыр болбосун, биз али жанагы орустар айткандай точка невозвратан өтө элекпиз. Көп нерсени оңдосок болот бүгүнкү күндө деле. Ошондуктан мен ойлойм, бул силердин азыркы жыйыныңар, силердин мондай демилгеңер, бул мен ойлойм президентке жардам эле деп эсептейм да, эгер туура түшүнсө. Айжигитовдун айтымында чегара боюнча 30 жыл ичинде топтолгон маселелер өтө оор жана жыл өткөн сайын улам оорлошуп баратат. Анткени күн сайын жана ай сайын тышкы чегара Кыргызстандын ички аймагына кирип баратат. Жана түзүлгөн мындай абал үчүн мурдагы жетекчилер күнөөлүү. Алар маселени чечүүгө киришкен да эмес жана аны улам кийинкиге калтырып келген. Бийлик талашуу, первоначальный капиталды накоплениясы менен ошону менен алек болуп атабыз. Ал эми биздин мамлекетибиздин башынан эле жанагы становлениясыны биз чет өлкөдөгү консультантка берип койгонбуз. Экономикабыздын өнүгүүсүнө орустар айткандай на откуп рынку берип койгонбуз. А чегараны болсо на самотек таштап койгонубуз үчүн мына бүгүнкү күндө ушул акыбалга келип отурабыз. Чегаранын кыргыз тарабына жашагандар үйлөрү менен жер тилкелерин же таштап, же сатып жиберип Бишкекке же андан да ары кетип жаткандыктан, чегаранын нары жагында жашагандар ал үйлөр менен жерлерди же сатып алып, же жөлө ээлеп алып жаткандыктан, мындай абал канчалык көпкө уланса, Кыргызстан ошончолук көп жерин жоготору бышык. Тажикстан жагы менин түшүнүгүм боюнча булар айтып атат, по факту границаны чечели деп. Бүгүнкү күнгө по факту деп. Анда биз жанагы 92 жылга коюлган эменин соглашенияларын баарынын бузган болуп калабыз. Ошондуктан анан бул жагы адилеттүүлүк деп деле эсептегенге болбойт да муну. Ошол себептен Айжигиттин айтымында Кыргызстандын жогорку жетекчилиги саясий эрк көрсөтүп, кошуна Тажикстандын жетекчилигин чегара маселесин биротоло чечүүнү максат кылган сүйлөшүүгө көндүрүүгө тийиш. Бирок бул иште өтө жогору дипломатиялык да чеберчилик керек. Анткени чегараны СССР чачыраган мезгилде Минск менен Алматы шаарларында кол коюлган келишимдерди негиз кылып чечиш керек. Алыска кетпей эле СССРдин алкагындагы тарыхты эле алып ошого тереңдей баштасак, анда баардыгыбыз тупикке келебиз. А эгерде биз анандан ары тереңдик тарыхка кете турган болсок, анда вообще эле эчтекеге келбейбиз да, эч кандай бир жыйынтыкка келбейбиз. Ошондуктан СССРдин бузулган моментине кандай административдик границалар кандай болсо, ошону баардыгыбыз моюнга алабыз деген мааниде ошондой келишимге баардык президенттер кол койгон. Бул негизги, мен ойлойм, ушул негизги тарыхый да, саясий да и укуктуу да негиз ушул болуш керек деп ойлойм да. Мунун баары туура жана адилеттүү болмок, бирок андай максатка жетүү үчүн керек болгон жогорку чечкиндүүлүк менен жогорку дипломатия азыркы мезгилде Кыргызстанда жок. 30 жылдан бери чегара маселеси чечилбей келгендиктен, маселеге болгон мамиленин багытын өзгөртүү өтө кыйын нерсе. Ошондуктан чегараны азыркы абалда сактап калууну деле жеңиш деп эсептесе болот го. Анткени Кыргызстан өз аймагын дагы жоготушу мүмкүн. Кыргызстан дипломатиясы дагы 30 жыл ичинде кыйрандыга учураган жана азыр эч бир орчундуу маселени чече албаган абалда. Бир эле мисалды алып көрөлү. Жакында Вашингтон кыргыз жарандарына карата виза чектөөлөрүн киргизгенде, Кыргыз тышкы иштер министрлиги бул кадам кыргыз-америкалык мамилелерине сезимтал сокку болду деп билдирди.
Бирок ага чейин Кыргызстан өзү ал мамилелерди бекемдөө үчүн эч аракет көргөн эмес. Мындай дипломатия деп та атоо кыйын. Кеп ошондо саламат калыңыздар.